Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз иншалла 7-чи хадис, 40 хадистин 7-чи хадиси. Бул хадис ошо насиха тууралуу болмокчу иншалла. Ан Аби Руқайя Тамим ибн Аус ад-Дари радияллаху анху. Абу Руқайя Тамим ибн Аус ад-Дари деген сахаба, Аллах таала ага разы болсун, ушул хадисти риваят кылып айтып атат. Кала, мындай деп айтып атат: Инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала. Аллахтын элчиси чындыгында, Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты: Ад-дину ан-насиха. Дин бул насаат. Дин бул насихат деп атат да. Арабчасы, кыргызчасы насаат. Анан ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын угуп турган сахабалар сурашты. Кулна, бул сахаба айтып атат, кулна, биз айттык: Лиман я Расулуллах. О Аллахтын элчиси, бул ким үчүн насаат деп сурадык дейт. Ошондо кала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип атат: Кала лиллахи. Насаат бул Аллах таала үчүн. Вали китабихи. Бул ошо Аллах тааланын китеби үчүн, Куран үчүн. Вали расулихи, анын пайгамбары үчүн. Вали аимматил муслимин. Жана мусулмандардын башчылары үчүн, эл башкаргандар үчүн. Ва аматихим. Жана жалпы мусулмандар үчүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Бул хадисти имам Муслим риваят кылыптыр. Раваху Муслим. Мына карап көрсөңүздөр, бул хадис кыска, бирок өзүнүн ичине көптөгөн, балким кээ бир алымдар айткандай, диндин баарын өзүнө камтыган. Ошол себептен Навави рахимахулла ушул хадисти, бул 40 хадиске киргизген да. Өзү дагы бул хадисти ушу диндин баарын камтыйт деп айтып кеткен. Эмне себептен айтканын кийин түшүнүктүү болот. Ушу кээ бир алымдар диндин 5тен бирин билдирет, же болбосо диндин кээ бирөөсү диндин 4төн бирин билдирет деген болсо, башка алымдар, Навави жана ошондой Ибн Раджаб рахима бул динди өзүнө камтыйт деп айтып кеткен. Бул айтканы туура. Мына бул жерде байкансаңыздар, Аллахтын элчиси ад-дин насиха. Дин бул насаат деп айтып кетти. Бул насаат деген сөз бул жерде эмнени билдирет? Насаат деген жанагы биз билген бирөөгө жакшы сөз айтып, жакшылык каалап, ошо насаат берүүнү билдирген жок. Ошо бул жөнүндө айткан жок. Ооба, бул дагы диндин ичине кирет. Бул ошо бир бөлүгү гана да. Бул жерде дин насаат деген бул жалпы ыхластуулук жөнүндө айтып атат да. Бул дин деген дин бул калыс ниет, ыхластуулук деген билдирет. Анткени насиха деген сөз араб тилинен карап көрсөк, араб тилинде эмнени билдирет? Насиха деген, мисалы арабтар мындай айтат да: насахтул асала десе, мисалы мен балды насаат кылдым десе, ошо балды мен тазалап, жанагы аралашып кеткен нерселерден таза кылып бөлүп алдым дегенди билдирет да. Мындайча айтканда, балды тазартып койдум, ошо аралашып кошумчалашып кеткен жаман нерселерден тазарып, таза бал кылып койдум деген сөз да. Ошондой эле мисалы насахту ли фуланин каула десе, бир адамга мисалы насаха десе, ошого таза чын ыхласы менен сөз айтып көңүл бурдум деген билдирет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динде ан-насиха деп атат. Дин демек бул ыхластуулук. Баардык нерседе ыхластуулук, таза нетиң менен, таза ниетиң менен, тазалык менен мамиле кылышың керек. Ыхласың менен мамиле кылышың керек. Мына ошол дин деп атат. Ошондуктан жанагы Наваи айткандай, динди баарын камтыйт деген мааниси ошондой да. Анткени ыхластуулук бул баардык нерсеге кирет да. Ыхластуулугуң жок болсо, динде эч нерсең кабыл болбойт. Ошондуктан Ибн Раджаб ушул хадисте мындай айтып атат да: "Хада ядул ала насиха ташмал хисал ал-ислам вал-иман вал-ихсан allati dhukrat fi hadith Jibril wa summiya zalika kulluhu dinan" дейт. Ошондуктан жанагы хадис Жибрил биз албатып, ошо хадис Жибрилде эң алгачкы хадистердин экинчиси. Жибрил алейхиссалам сахабаларга дин үйрөтүп кетпеди. Ошондо Жибрил алейхиссалам ислам эмне, иман эмне, ихсан эмне деп айтып кетпеди. Ошонун баарын ушул насиха камтыйт деп атат да Ибн Раджаб. Ошол бул жердеги келген хадис деген насаат деген маани, насиха деген маани эмне? Ошо исламды, имандын баарын камтыйт. Ошо хадис Жибрилде келген маанинин баарын өзүнө камтып кетет. Ошонун баары тең эмне? Дин деп аталган дейт. Анткени баарында тең эмне? Ыхластуулук болуш керек ар бир иште. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо динди насиха деп айтып кетти. Анан ошонун аркасында эмне сахабалар менен сурады: "Насиха ким үчүн болот? Эми биз насиханы ким үчүн кылабыз? Ошо ыхластуулукту кимге жумшайбыз? Кантип ыхластуу кылабыз?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди да: "Лиллахи" деди. Алла таала алгачкы эмне? Алла таала үчүн деди. Эми алымдардын ушул хадистин шархында келген баардык алымдардын айтысы боюнча Алла таалага насиха кандай кылынат? Ыхластуулук кандай болот?
баары тең эле бири бирине жакын маанини айткан экен. Ошолорду мына баягы эсимде барын айтып кетейин. Эң негизгиси ошо Аллах Таалага мына ыйман келтирүү. Негизги насихадан ыйман келтирип, Аллах Тааланын бар экенине, Аллах Тааланын ошо жалгыз ибадатка татыктуу экенине ыйман келтирүү, шерик кошпостон Аллах Таалага сыйынуу, Аллах Тааланын кылган иштерине, рубубият сыфатына ыйман келтирүү, Аллах Тааланын ысым сыфаттарына ыйман келтирүү, ушул нерселерди эч бир махлукту Аллах Таалага тең эместен шерик кошпоо, Аллах Тааланын баардык буйругун аткаруу, Аллах Тааланы урматтоо, барктоо, улуктоо, ага зикир келтирүү, динин кармануу, Аллах Тааланын динине чакыруу, пайгамбарларын кабыл алуу, мына ушунун баары тең Аллах Таалага ыхластуулук кылуунун ичине кирет. Демек биз Аллах Таалага насиханы кантип кылабыз? Мына ушундай ыхластуулук менен баардык айткан өкүмдөрүн, көрсөткөн шариатын кабыл алып, Аллах Таалага моюн сунуп, баш ийип, Аллах Тааланы сүйүп, бул Аллах Тааланын сүйүү эң жакшы ибадаттардын бири да. Мына ушинтип деги эле жалпы динди кабыл алып, Аллах Таалага ушундай ыхластуулук кылабыз. Андан кийин айтып атат вали китабиги. Эми китебин, Аллах Тааланын китебин, Куран китебине кандай ыхластуулук кылабыз? Кандай насиха кылабыз? Ошол китепти биринчиден Аллах Тааланын тарабынан келди деп ыйман келтирип ишенебиз. Китепке ыйман келтирдик, андан кийин ошону окуп үйрөнөбүз, окуйбуз, башкаларга жеткиребиз китепти. Китептин ичинде эмнелер камтылган болсо ошонун баарына амал кылабыз. Баардык өкүмдөрүнө, тыйган нерселерден тыйылабыз. Жакшылыкка чакырса жакшылыктын баарын аткарабыз. Ким ушу Куранга шек келтирип, Куран жөнүндө жаман нерселерди айткан болсо аны коргойбуз. Алардын жалганчылардын, кафырлардын айткандарын четке кагып, мына ушундай кылып Куран китепке кызмат кылган болсок, бул мына китеп үчүн ыхластуулукту билдирет. Андан кийин вали расулихи, Аллах Тааланын пайгамбары үчүн насихат кылуу, насаат кылуу, ыхластуулук кылуу. Кантип биз аны пайгамбар деп билебиз, тааныйбыз, моюн сунабыз, пайгамбар деп күбөлүк келтирип, баш ийип, баардык буйруктарын аткарып, тыйган нерселерден тыйылып, эмнеден кабарга берген болсо ошонун баарын кабыл кылып, пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткендей динди карманып, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй Аллах Таалага сыйынып, деги эле эмнени көрсөткөн болсо ошонун баарын аткаруу, пайгамбарыбызды урматтоо, үй бүлөсүн, сахабаларын сыйлоо, алар жөнүндө жакшы ойдо болуу, дуа кылуу, тилек кылуу, кайсы жерде болбосун, кандай акыбалда болбойлу, анын сүннөтүн бекем кармоо, адамдын баарын динине, шариятына, сүннөтүнө, осуятына чакыруу, мына ушунун баары тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн ыхластуу болуунун ичине кирет. Бул ушу пайгамбарыбызга биз ушундай насаат кылабыз. Андан кийин вали аимматил муслимин деп айтып кетти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле мусулмандардын башчылары үчүн ыхластуу болуу. Эми бул тема, бул өтө баягы курч темалардан бири. Бул мусулмандын башчыларына кандай насаат кылынат, кандай ыхластуулук боло. Муну ошол кийинкени айтып туруп, анан ушул сөзгө кайра кайтып келебиз. Анткени буга байланыштуу маселелер бар да, ушуга көңүл буруп. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын башчысына насиха кылыш керек, алар үчүн ыхластуулук кылыш керек деп туруп, жана жалпы мусулмандарга деп. Эми жалпы мусулмандарга эмне кылышыбыз керек? Кадимкидей эле шарият буйруган мусулманга болгон акысын аткарыш керек. Мусулманды, момунду сүйүш керек, жакшы көрүш керек дин үчүн, аны коргош керек, жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан кайтарыш керек. Өзүнө жакшы көргөн нерсени мусулман башка мусулман үчүн жакшы көрүш керек. Мусулман адам кубанса, анын кубанычы менен кошо кубаныш керек, сүйүнүш керек, кайгырса кошо кайгырыш керек, жардам бериш керек, таштап салбаш керек, колдош керек, жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан кайтарыш керек. Мына ушунун баары тең эле мусулман, жалпы мусулмандар үчүн ар бир мусулмандын мойнундагы милдети. Сөзсүз түрдө кылына турган парыз амалдардын парызын аткарып, сүннөттү аткарып, ар бир мусулманга жардам берип, жөлөк таяк болуп, жакырларга жардам берип, ооруп аткандарга жардам берип, мына ушунун баарын кандай биз жакшылыкты көрсөтпөйлү, ошонун баары тең эмне мусулман бир тууган үчүн насаат кылган болуп эсептелет. Албетте мусулман адам башка мусулман бир тууган үчүн эң көрсөткөн жакшылыктын эң жакшысы бул ошол адамга дин үйрөтүп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Жакшылыктын эң чокусу эле, туу чокусу бул таухид. Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынууга ошол бир тууганын ким үйрөткөн болсо, ар кандай арам нерселерден, бидат, жаңылык нерселерден кайтарган болсо, ширктен тыйган болсо, деги эле динге жакпаган баардык нерселерден тыйып, диндеги баардык жакшылыкка чакырган болсо, бул чыныгы мына жакшылыктын туу чокусу ошол. Ошол менен биз жакшылык кылган болсок,
албетте өтө жакшы. Албетте башка материалдык жактан деле акча менен деле жардам берсе, бул да аябай жакшы. Бирок адам баласы ба жакыр болуп, кыйналып деле бул дүйнөдөн өтүшү ыктымал, өтүп деле кете берет. Артта калган баягы кыйынчылыктар унутулуп кала берет. А эгерде бул дүйнөдө ошо кыйналып өтүп, баягы динде жакшы амалдар кылып, диндин бекем кармай өткөн болсо, бул чоң утуш менен өтөт бул дүйнөдө. Эгерде бул дүйнөдө жакшы амал кылбай, бирок байлыктын үстүнө өткөн болсо, ал адам чоң жоготууга учурат да. Анткени байлыгы кыямат күнүндө ал адамга жардам бербейт. Мына ушундай нерселерди эстетип, ар бир мусулманга биз насаат айткан болсок, бул чоң жакшылык. Мына ушул кыскача хадистин жалпы баяндамасы ушундай. Биз адамга, мусулмандарга ушундай насиха кылышыбыз керек. Демек, насиха деген бул жана биз түшүнгөн эле насаат эмес, мындай жеке түшүнүк, кыска түшүнүк эмес, бул демек терең жалпы динде камтыган ыхластуулук дегенди билдирет да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул насихат дин үчүн да, Алла таала үчүн, пайгамбар үчүн, китеби үчүн болот деп айтты да. Ал ыхластуулук деп айтсак, биз демек ушунун баарын өзүнө камтып алат. Анан эми жанагы мусулмандардын башчылары үчүн насаат кандай болот? Мына ушул жөндө биз кененирээк токтололу, анткени бул негизги маселелердин бири. Мына бул жерде карасаңыздар, Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман башчылары менен жөнөкөй мусулмандарды айырмалап айтты да. Чогуу эле айтып койгондук, жалпы мусулмандар үчүн насиха кылынат дебестен, мусулман башчыларын өзүнчө айтып туруп, андан кийин мусулмандарды, башка карапайым элди, аларды өзүнчө айтты. Бул эмнени билдирет? Бул демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде ошо көңүл коюп айтып атат. Ошо окуп аткан адам да түшүнсүн. Бул насаат кылынганда мусулман башчысына кылына турган насаат бул жөнөкөй карапайым мусулманга кылынган насааттан айырмасы бар деп кендей ишарат кылып айтып кетип атат. Мына ушундай мааниде бардык ушу хадистерди шарх кылган алымдар, же болбосо ошого окшогон хадистерди шарх кылганда эле ошондой түшүнүшкөн дагы, алар ушу мусулман башчысына кандай насаат кылынат ошону эскертип кеткен. Биз жана айтып кеттик, мусулман башчысына насаат кылуу деген кийин түшүндүрөбүз депчи. Эми ошол мусулман башчысына насаат кылууга эмнелер камтылат, эмнелер кирет? Биз кантип мусулман башчысына ыхластуу болуп, ага кантип насиха кылышыбыз керек, кантип насаат кылышыбыз керек? Мына бул жеринде Ибн Хаджар ушул хадистин шархында айтып кетиптир. Ошо алымдардын четке айткандарын четинен айтып кете берели. Ошол адам, ошол чоң алым айтып атат, ошо мусулман башчысына насаат кылуу бул ошо мусулман башчыларынын жоопкерчилиги бар да. Мамлекетти башкарыш керек, камкор болуш керек өз элинде. Мына ошондой нерселерде жардам берүү бул насаат кылына. Ким ошол бийлигин жакшы алып барууга, элди башкарууда ким жардам берген болсо ошол мусулман башчысына, бул дагы насааттын катарына кирет. Жана ошондой эле жанагындай унутуп калган убагында же гафилетте калып билбей калган убакта ошондой эскертип ошол адамга эстетип турган болсо, бул дагы насааттын катарына кирет. Жана ошондой эле ошол мусулмандарды ушул адамды уккула, ошого баш ийгиле деп ошого чакырган болсо, бул дагы эмне? Насааттын катарына кирет деди. Жанагы баш ийбей аткан жүрөктөрдү, элдерди ошого чакырып, ошол мусулман башчысына ошого баш ийгиле деп ошого үннөгөн болсо, мына бул дагы мусулман башчыга ыхластуулук болгонун катарына кирет. Жана ошондой эле насиханын эң чоңу дейт, ошол мусулман башчыларын зулумдуктан тыйып, зулумдуктан кайтаруу. Кантип биллатихи ахсан, ошо жакшы жол менен, туура жол менен деп атат. Эми туура жол, жакшы жолду биз азыр кийинки алымдардын сөздөрүнөн түшүнөбүз. Андан кийин Ибн Ражаб деген чоң алым дагы ошол айтып атат. Ошо мусулман башчыларына насихат кандай кылынат дегенде, фахуббу салахим, алардын оң болушун жакшы көргөн болсок, алардын адилеттүү болушун жакшы көргөн болсок, жана аларды угуп баардык үммет, баардык адамдар ошол башчыларга баш ийүүлөрүн жакшы көргөн болсок, жана ошо адамдардын ошо мусулман башчыларына каршы чыгууларын биз жаман көргөн болсок, мына бул ошо насихат, ошо мусулман башчыга насаат кылып ыхластуулук ал үчүн ыхластуу болуунун катарына кирет дейт. Жана ошол мусулман башчыларына баш ийүүнү динден деп билип, ошо диндин түрткүсү аркылуу ошол мусулман башчыларына баш ийип, бул мен баш ийим ушу Алла Таалага баш ийүү болуп эсептелинет деп санап, жакшылык иштерге баш ийген болсок, мына бул дагы мусулман башчылар үчүн насаат кылганга кирет дейт. Жана ошондой эле
ошо мусулман башчыларына ким каршы чыгып аларга көтөрүш жасап аткан болсо, мына ошолорду дагы жаман көрүп алардын иштерин кайтарган болсок, бул дагы эмне мусулман башчыга ыхластуу болуп ага насаат кылгандын катарына кирет. Мына көрдүңүздөр, мына ошо алымдардын сөздөрү ушундай. Демек биз мусулман башчыга кандай насаат кылышыбыз керек? Демек биринчи алардын мусулман деп эсептеп, алардын башчылыгы туура бизге башчы болуп келген, аларга баш ийин жакшылык иштерде, күнөө иштерде эмес, жакшылык иштерде. Анткени ахли суннанын акыйдасында билип алыш керек, мусулман башчыга биз эмне жакшылык иштерде баш ийбиз. Эгерде күнөө ишке буйруган болсо, биз күнөө иште баш ийбейбиз. Бирок ошол күнөө аркылуу, ушу туура эмес иши аркылуу ага каршы чыкпайбыз. Ошол айткан туура эмес иште сөздөрү үчүн же болбосо туура эмес буйруктары үчүн ошол буйруктарын туура эмес иштерин четке кагып, ага моюн сунбай, бирок ошол эле убакта аны башчы деп эсептеп, каршы чыкпастан жашашыбыз керек. Күнөө иштерин болсо, азыркы окуйбуз, ошо алымдар айткан жолу менен өзгөртүүгө аракет кылабыз. Анан баягы күнөө кылып коюшса эле ошонун аркасында элдерди дүрбөтүп, элдерди ошо мусулман башчыларына каршы үндөшүбүз керек да, мындай күнөө болуп койду, тигиндей күнөө болуп койду деп. Күнөөнүн, кемчиликтин оңдоонун өзүнүн жолу бар. Аны азыр биз айтып түшүндүрөбүз. Мына ошондуктан мына Ибн Усайм рахимахулла өзүнүн ошо 40 хадиске берген шархында эмне деп айтып атат? Ошо мусулман башчысына насаат кылуунун бир жолу дейт да, бир себептери нашру махасинихим фирраи дейт. Ошо мусулман башчыларынын жакшылыктарын элге жеткирип, элге жайуу. Эмне себептен? Лианна залика юадди иля махаббати наси лахум дейт. Анткени анын жакшылыктарын элге жетип жайган болсок, элдер ошо жакшылыктарын көрүп, аларды жакшы көрүшөт. Алар жакшы көргөндөн кийин аларга баш ийүүлөрү жеңил болот. Жана ошондой ситру маайбихим, алардын кемчиликтерин эмне кылыш керек? Жашырышыбыз керек дейт. Элге жайбашыбыз керек. Ошо мусулман башчылар кемчилик ката кетирген болсо, алардын кемчиликтерин жайбашыбыз керек. Эми ошо кемчилигин жайбаш керек деген мааниси биз жөн эле такыр эле таштап салбайбыз, насаат айтпай эле таштап салуу эмес дейт. Биз эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, түзмө-түз насаат айтканга мүмкүнчүлүк болсо, биз түзмө-түз насаат айтабыз дейт жолу. Же болсо аалымдар аркылуу, же болсо кадыр бартуу адамдар аркылуу ошолорго айтырып, жеткирип, ошолор аркылуу насаат айтып жеткиребиз дейт. Жана ошондой эле шейх айтып атат, бул ошол мусулман башчысына насаат айтып жеткирип туруп, анан ошону элге айтуу, мен мына айтып атам, жеткирип атам, мен кайтардым, жамандыктан кайтардым, жакшылыкка чакырдым деп айтуу бул хикматтан эмес дейт. Анткени мунун аркасынан чоң зыян келип калышы ыктымал дейт. Мына мен бул башчыны мен кемчилигин көрдүм, ошону кайтардым, мен айтып атам деп айтып берген да туура эмес, бул хикматтан эмес дейт. Алла таала үчүн айттыңбы? Болду, өзүңдүн ичиңде калыш керек. Жакшылыкты жеткирип, мойнуңдагы милдеттен кутулдуңбу, ошо ойдон калыш керек дейт. Мына бул дагы эмне? Ибн Усайм рахимахуллахнын жакшы сөздөрүнөн бири. Мына бул жөндө көптөгөн алымдар фатваларында, акыйда китептеринде баары деген айтып жазып кетишкен. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарынын бири ошо мусулман адамга, мусулман адам жана мусулман башчысына кандай насаат кылышты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн осуяттарын калтырып үйрөтүп бизге жеткирип кеткен. Эгерде кимдеги ошону карманып окуган болсо, ынтымак пайда болот. Мусулман башчысы менен карапайым элдердин ортосундагы түшүнүк, сүйүү пайда болот. Анан ошонун аркасында мамлекет өнүгөт, мамлекетте туруктуулук пайда болот. Анан мусулмандар күчтөнөт. Эгерде андай ынтымак жок болгон болсо, анда мамлекет алсырап кете берет. Мына биз баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Дүйнө жүзүндө кандай деген окуялар болуп атат. Биздин Кыргызстанда, өзүбүздүн Кыргызстанда эле кандай деген иштер, көтөрүштөр башыбыздан өттү. Бир эмес 2 революция болду. Анын жыйынтыгын көрдүк. Мына байкасаңыздар, ошол мурунку президенттердин убагындагы айтылган сын пикирлер, булар акчаны жеп алышты, коррупцияга кирип кетишти, өзүнүн жакындарын бийликке коюп койду, мамлекетти оңдоп айтат, өнүктүрүп айтат деген айткан эле сөздөр, ошол эле сөздөр дагы деле айтылып атат. Демек, эл оозунда элек жок дейт. Албетте, алардын айтып атканында ошо чын нерселер бар. Айтып аткандыкта чындыктар бар, бирок ошо чындык деп эле ошол нерселерди айтып элдин алдында, азыркы убакта мына соц тармактарда, газета, журнал дегеле кандай жол болбосун, ошо мусулмандын башчысына айыбын айтып, элге жаман көргөзүп, сын пикир айта берген туура эмес антип. Анын оңдоонун жолу бар. Албетте, ошондой туура эмес ишти көрдүкпү, анын өзүнүн жолу менен оңдошубуз керек. Элдин алдына чыгып, кыйкырып сүйлөп, жамандап койсо эле ал жаман нерселер оңолуп калбайт. Азыркы убакта элдерде ушундай түшүнүк бар да, бул акыйкатты сүйлөгөн адам, баатыр адам, кыйын адам десе эле, бул коркпостон эле бийликти сындап, оозуна келген оттоп, кайсы жерде болбосун кыйкырып сүйлөп койсо эле, баатыр экен деп ойлойт.
андай эмес. Баатыр деген адам, чыныгы баатыр бул ошол элине, жерине күйүп, ушул туура эмес ишти кантип оңдосом, канткенде ошо жакшылык келет деп ошо ойлонгон адам да. Анан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен мусулман башчыларына насаат айтып, акыл кеңеш айтып, ошолорду жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырайын деген адам ошол чыныгы баатыр адам. Ошон үчүн жана Ибн Хажар сөзүн айтпадыкпы? Ошо мусулман башчысына насаат кылуунун ичине аларды зулумдуктан кайтарып кирет. Бирок кантип кайтарып? Ошо жакшы жол менен деп атат. Туура жол менен. Ара туура жолду бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Мисалы, Абу Бакр ибн Аби Асим деген өзүнүн Сунна деген китеби бар да. Ошол китепте Аяд ибн Гунум деген сахабанын риваятын алып келет. Ошол сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп риваят кылат. Хадистин маанисинде. Кимдеген ушул башчыга, бийлик башчыга насаат айткысы келсе дейт, акыл кеңеш айткысы келген болсо, аны ачык айкын жар салбасын дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Балким ошол адамдын колунан кармап өзүнчө айтсын дейт. Эгерде ошол адам кабыл кылса, анда жакшы дейт. Эгерде кабыл кылбаса, ошол адам өзүнүн мойнундагы милдетинен кутулуптур дейт. Мына көрүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай насаат айтып атат. Демек, биз мусулман башчыга насаат айтабыз десек, акыл кеңеш беребиз десек, эмне кылышыбыз керек? Аны жарыя салып, анан аркасынан сүйлөп, кыйкырып, соц тармактарга жайып, элге жамандабашыбыз керек. Эгерде чыныгы жакшылыкты каалаган болсок, ошол адамдын эмне өзүнө барып, жеке барып сүйлөшүбүз керек. Албетте насааттын сыр болгону жакшы, өзүнчө болуп айтканы. Аны эгерде кээде ошол адамдын мусулман башчысынын маңдайында болуп түзмө-түз сүйлөшүп атып дагы акыл кеңешин айтып, насаат айтып, жамандыктан кайтарса болот. Бул дагы ошо сахабалардан келген. Бирок эч качан аркасынан сүйлөгөн болбойт. Аркасынан сүйлөгөн бул ушак болот. Насаат айтып аткан адам алдына барып сүйлөш керек. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмаддын Муснадында келген хадисте, жана Насаиде келген хадисте айтат да, пайгамбарыбыздан сурашат. Айюл жихад афдал дейт. Кайсы жихад жакшы дегенде, калимату хаккин инда султанин жаир дейт. Зулум падышанын алдында чын сөздүү, адилеттүүлүктү айтуу бул жакшы жихад деп айткан да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Эгерде бир кемчиликти, катачылыкты көрсөң, же зулум падышанын зулумдугун көргөн болсоң, ошонун алдында барып айтуу. Инда султанин жаир дейт. Ошонун алдында барып айтуу дейт. Анын аркасында эмес, ошонун алдына барып айтыш керек. Мына ошондо чыныгы жихад болот. Чыныгы мусулман болот. Анан жөн эле аркасында туруп алып, ушактап жамандай берген, муну ар бир адамдын колунан келет. Бирок чыныгы баатыр адам, чыныгы ыхластуу адам ошол адамдын алдына барып айтат чындыкты. Анан ошол менен чектелет. Кабыл алса алхамдулилlah, кабыл албаса өзүнүн мойнундагы милдетинен кутулган болот. Ошондуктан пайгамбарыбыздын Усама деген сахабасы болгон, Усама ибн Зейд деген. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле, ошо Осман ибн Аффан деген сахаба болгон да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3-чү халифасы, пайгамбарыбыз бейишке кирет деген адам. Мына ошол адамдын доорунда мусулмандарды башкарып жүргөндө көптөгөн надандар, билимсиздер ошол адамга каршы чыгышкан да. Сын пикир айтып, жамандап чыгышкан ошол адамды. Бийлигине ыраазы болбой. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамды мактап бейишке барат деген адам болгон. Көрүңүздөрбү? Демек адамдар сын пикирди айтууда дайым эле туура айта беришпейт. Көпчүлүк учурда зулумдук менен туура эмес айтышат. Мына ошонун бири пайгамбарыбыздын сахабасы Осман радиаллаху анху убагында ушундай болгон. Мына ошентип ал кишиге каршы чыга башташат. Анан кээ бир адамдар келип ошол Османга жакын сахабалардын бири болгон ошондой айтат. Ошо Усманга келип насаат айтпайсыңбы дегенде, Усама жооп берет. Эмне ага насаат айтса эле силерге угузуп туруш керекпи же силердин көзүңөрдө айтыш керекпи дейт. Мен ага өзүнчө айтам дейт. Мени менен анын ортосунда гана болот. Мен ошентип насаат айтам. Бир Муслимдин риваятында, бул хадис Бухари Муслимде келет да. Муслимдин риваятында валлахи дейт да. Мен касам ичип айтып атам. Мен Алла тааланын атынан касам ичем, ага айттым дейт. Бирок эмнеге аны жар салбайт? Анткени мен эшикти ачкым келбейт дейт да. Бир нерсенин эшигин ачкым келбейт, алгачкылардан болуп, бир нерсенин эшигин ачкым келбейт деген. Бул эмненин эшигин айтып атат? Ошол жанагы фитнанын эшигин, жамандыктын мусулман башчыларына сын пикирди ачык айкын айтып, ошонун аркасынан жамандык келип калуучу эшиктин эшигин ачкым келбейт деп айткан да. Мына көрүңүздөрбү, сахаба, пайгамбарыбыздын сахабасы мусулман башчысына кандай жол менен насаат айтууну билген. Эгерде ачык айкын элге жар салып айтып берген болсо, ошонун аркасынан жакшылык келбей эле жамандык келип, элдер дүрбөп, мусулман башчыга каршы келип, ошонун аркасынан жамандык башталат, кан төгүү башталат. Ызычуу, талап тономой, мына азыркы убакта болуп атпайбы, Америкада, Кыргызстанда деле болгон. Ошондой башаламандык башталат деп ошонун баарын сезген да. Ошондуктан айтып атат. Мен өзүм менен анын ортосунда гана айтам.
мен жамандыктын эшигин ачпайм деп ошол сахаба ошентип айткан. Мына ошонун бир далили Абдуллах ибн Укейм деген табиин киши болгон. Ошо пайгамбарыбыздын убагында тирүү болгон, бир пайгамбарыбыздан хадис уккан эмес. Ошол киши айтып атат. Өзүнүн баягы жолдошторуна же шакирттерине айтып, ошол киши мынтип айтты да: "Мен Османдан кийин эч бир халифанын өлүшүнө, каны төгүлүшүнө жардам бербейм" деп айтты. Анан ошондо жанындагылар сурады да: "Сен эмне тиги Османдын каны төгүлүшүнө жардам бердиң белең?" деп. Ошондо ал киши айтып атат: "Мен дейт, ошо адам баласынын кемчилигин айтып, кемчиликтерин санай берүүнү ошонун өлүшүнө, канын төгүлүшүнө жардам берүү деп эсептейм" дейт да. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жана жогоруда айтпадымбы? Усман разияллаху анхуга каршы чыгып жеп, ошонун аягы эмне менен аяктады? Ошо Усман разияллаху анхунун каны төгүлдү да. Ошо көтөрүшкө чыккандар зулумдук менен ошол мусулман башчысынын, мусулман халифа бейишке бара турган адамдын канын зулумдук менен төгүштү. Болбогон бир сын пикирлерди айтып атышып, жалган нерселерге ишенип атышып, ошол адамдын канын төккөн да. Öldürüşkөн ошол. Алла Таала Усман разияллаху анхунун жана андан башка сахабалардын даражасын бийик көтөрсүн бейиште. Ошол адамды мына канын төгүшкөн да, хаваридждер. Мына натыйжасы ушундай болгон. Мына ошондуктан салафтар бул нерсени, ахли сунна алымдар бул нерсени сезип, ошо мусулман башчысына насаат айтуу, аларды оңдоо жолун мында так ачык айкын китептерине көрсөтүп, мына ушундай жол менен оңдогула деп көрсөтүп кеткен. Мына биз жанатан бери айтып атпайбызбы? Мына ушундай жол менен. Мына көрдүңүздөрбү? Натыйжасы мына ушундай болгон. Мунун баары ислам алымдары, ахли сунна алымдары мунун баарын сезе билишкен. Ошондуктан мейли мурунку алымдар болсун, азыркы замандардын алымдары болсун, мына азыркы замандарында имам Шейх Албани, Ибн Баз, Ибн Утеймин, Фаузан, Шейх Аббад, Шейх Раби, мына окшогон баардык алымдардын фатваларын, сөздөрүн карасаңыздар, ошо мусулман башчысына кандай мамиле кылыш керек, алардын кемчиликтери болуп калса кантип оңдош керек дегенде баары тең эмне ушундай жол менен оңдогула дейт. Алардын өзлөрүнө барып айткыла, аркасынан сүйлөбөгүлө, ушактабагыла, минбарларга туруп алып, соц тармактарда туруп жамандап, кемчиликтерин жайбагыла, элдерге жаман көрсөтпөгүлө. Оңдосоңор алдарына барып оңдогула, насаат айткыла, кат жазгыла, алар менен байланышкан адамдарды жөнөткүлө деп ушундай жол менен оңдогула дейт да. Мына бул чыныгы алымдардын жолу, чыныгы ахли суннанын жолу мына ушундай болгон. Ошондуктан биз ушул нерсеге бизимде жакшылап көңүл бурушубуз керек. Мына азыркы заманда тетиги батыштын системасын алып келишип, пикет, көтөрүлүш, ойду ачык билдирүү, акыйкатты талап кылуу деген терминдер менен элдер эмне пикетке чыгып жүрүшөт, демонстрация андай мындай ушуга окшогондорду. Анан тынчтык пикети деп коет, тынчтык демонстрация деп коет. Биз жөн гана тынчтык жолу менен укуктарыбызды талап кылабыз, укуктарыбызды билдиребиз, бийликти эскертебиз деп кылып жүрүшөт. Мунун баары тең эмне мусулмандардын жолу эмес, мусулмандардын ыкмасы эмес. Мунун баары тең эмне тетиги батыштан, ошо мусулман эместерден келген, бизге биздин мусулмандардын арасына кирип кеткен бир жаман нерсе. Мунун аркасында көптөгөн жаман нерселер камтылган. Биринчиден, мусулман башчысы менен карапайым адамдардын ортосундагы ынтымакты кетирет. Башаламандыкты пайда кылат. Мына ачык айкын эле көрүнүп турат. Мына азыркы убакта билип атасыздар, Америкада канча күндөн бери канча деген көтөрүлүштөр болуп атат, талап тоноо, мамлекетти кыйратуу болуп атат. Мына ушунун аркасынан, пикеттин аркасынан, өзүбүздүн укугубузду талап кылабыз дегендин аркасынан. Ал Американы элдер ойлошот да, мына демократиялык мамлекет, демократиянын туу чокусу ушу Америкада, элдердин укугу Америкада корголот, булар эң адилеттүү мамлекет деп ойлошот. Мына азыркы окуя, азыркы күн Американын кандай акыбалда экенин, элдин түшүнүгү кандай экенин, бийликтин кылган, элге кылган мамилеси кандай экенин, улутчулдуктун, ошол жактагы кара өңдүү адамдардын акылары кандай тепселгенин мына ушул окуя ачык айкын баяндап койду. Демек, алардын жолу биз үчүн эч качан үлгү эмес. Бизге үлгү боло турган нерсе бул ислам дини. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен, таштап кеткен, калтырып кеткен шарият. Биз шариятты кармаган болсок, ислам динин кармаган болсок, баардык балелерден кутулабыз. Коррупциядан кутулабыз, арам жолдордон, зулумдуктан, улутчулдуктан, уруучулдуктан, бөлүнүп жарымдуудан, талап тоноодон ушунун баарынан кутулабыз. Анткени мусулмандар, чыныгы мусулман адам, динди түшүнгөн адам баардык нерсесин ыхластуулук менен Алла Таала үчүн кылат. Алла Тааладан коркот. Мен кыямат күнү барып калсам ушул нерселерге жооп берем. Зулумдугум үчүн, туура эмес кылган үчүн жооп берем деп жүрөгүндөгү ыйманы жаман иштерди кылуудан тыят. Мына ошол чыныгы жол, кутула турган жол бул ислам дини. Мына ушундай нерселерди көрүп адам баласында таасирленсе болот. Анан ошо айтайын дегеним ушундай пикет, демонстрация деп элге үйрөтүп отуруп, мына биздин акыркы окуялардан бири Роза Алтунбаева баш болуп, башкалар төш болуп,
жанагындай аялдардын укугун коргоо деген шылтоо менен көргөзмө өткөрүшүп, жанагындай уяттуу нерселерди элге чыгарышты. Аялдар кыз келиндерди жалаңачташып, кыз келиндердин ич көйнөктөрүн илип, аялдардын укугун корошубуз керек деп, аялдар немелер мындай плакаттар жасап, мен жазышып, мен өзүм билем ким менен жүрүштү, боюман алдырышты өзүм билем, мага тийишпегиле, бул менин укугум деп мына көрүңүздөр, мына ушундай жаман нерселерди бизге киргизип атат мусулмандарга. Эмне? Мунун баары тең ошол жана эркиндик деген чоймодой болгон сөз бар. Ар ким ар жака ар кандай түшүндүрүшөт. Ошол сөздүн аркасында аялдардын укугу деген чоң урандын аркасында мына ушундай нерселерди кылып атат. Мына ушул пикеттер аркылуу жанагындай эркектер менен эркектер кошулууну гейлер деп коюшабы, мына ошолордун дагы укуктарын колдойбуз деп, коргойбуз деп мусулман арасына жайып атат, ошолорду жеткирип, алардын да укугу бар, алар дагы адамдар деп жалаң бузуку иштердин баарын жайып атышат. Сойкуларга унчукпагыла, гейлерге унчукпагыла, алардын укуктары бар деп. Мына көрүңүздөр, ушунун баары тең жанагы сөз эркиндик деген жана чоймодой болгон сөз менен жана пикеттин аркасында ушундай жаман нерселер жайып атат. Булардын максаты эмне? Билесиздер, булардын максаты ошол адам баласына ушундай жаман нерселерди күнүнө чыгып көрсөтө берүү да. Күнүнө чыгып көрсөтө берүү. Анан бул жаман нерсе адамдардын көзүнө кайра урунуп, кайра кайталана берген болсо, адамдарда ошол жаман нерселерди жаман көрүү сезими акырындыктан азая берет. Булар ошол максатка жетейин деп атышат. Мына күн эле чыгып улам утур убакыт өткөн сайын жанагындай нерселерди көрсөтүп, аялдардын укуктары деп жалаңач аялдарды чыгарып, гейлерди чыгарып, алар үчүн парад өткөрүп, алар үчүн акция өткөрүп, ушинтип жанталаша берген болсо, адамдар азыр соц тармакта да бат эле көрүшөт. Ушул нерселерди көрө берет. Анан көргөн сайын, бир көрөт, башында көрөт, 2-3 жолу көрөт, ошондо аябай катуу таасирленишет, жаман көрүшөт. Анан көп көрө берген болсо, бут ага таасирленбей калат, жөнөкөй нерсе болуп калат. Булар ушул нерсеге жетейин деп атышат. Ошону көрсөтө берип, анан мусулмандардын арасында ушундай жаман иштер, жаман көрүнүшкө жетип, жөнөкөй көрүнүшкө айлангандан кийин болду, аны таштап коет. Анан жанагындай бузукулуп өзүнөн өзү тарай башташат. Мына көрүңүздөр, мына ушундай ыкманы колдонушат булар. Мына ушундан абайлашыбыз керек. Ар бир мусулманды жакындарыбыз, туугандарыбыз эскертишибиз керек да. Бул нерсенин жаман экенин билдирип, дайыма жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турушубуз керек. Мына ушунун аркасында. Анан ошонун аркасында көрүңүздөрбү, эркиндикте пикет кылабыз, өзүбүздүн оюбузду, укугубузду билдиребиз деп атып, баардык башаламандыктын баарын салып кетишет. Бийликке да тийишип кетишет, мусулмандарга дагы, жөнөкөй карапайым адамга дагы тийишет, жана бузукулукту дагы таратып кетишет. Мына ушинтип баардык жамандыкты камтып бир убакта жеткирип коет жанакындай жол менен. Ошондуктан бул нерсеге биз өтө катуу көңүл буруп, өтө абайлашыбыз керек. Андан кийин мына жана башында айтып кетпедимби? Сабагымдын ортосунда айтып кеттим. Ахлу суннанын баардык алдымдар, мурунку жана кийинки алдымдар ошо мусулман башчыга кандай мамиле кылууну, аларга кантип насаат кылууну үйрөтүп айтып кетишкен деп. Мына ошол алдымдардын бири Ибн Баз деген чоң алым өткөн. Бул ошо Сауд Арабиясынын мурунку муфтии, азыркы муфти эмес, мурунку муфтии. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен ал киши, Алла райыңылсын. Ошол кишиден мындай деп сурашкан экен да. Бул ошол кишинин жанагы сайтында да жүрөт, жана ошондой эле ал кишинин ошо фатвалары жыйналган бир жыйнак бар, фатвалар жыйнагы. Ошол китепте келген экен. Ошондо ал кишиге мындай деп суроо узатышыптыр да. Хал мин манхажи салаф нактул улат мин фауқил манабир ва ма манхажу салафи нусхал улат. Ошол кишиге мындай деп сурап атышат да. Ошо салафтардын манхажынанбы дейт, салафтардын жолунан. Салафтар деген ошо сахаба, табииндер. Ошолордун жолунанбы дейт. Ошо мусулман башчылардын минбарлардын башына туруп алып, аларга сын пикир айтып, аларды жамандоо, ошо салафтардын жолунанбы? Ва ма манхажу салафи нусхал улат. Ошо салафтардын ошо мусулман башчыларына насаат айтуу, акыл кеңеш айтуу жолу кандай? Алар кантип насаат айтышкан деп суроо узаттыр. Ошондо ал киши жооп берип атат. Лейса мин манхажи салафи ат-таширу би уюбил улат ва зикру залика алал манабир дейт. Мусулман башчылардын айыптарын минбардын башына туруп, айыптарын айтып, айыптарын жаюу бул салафтардын манхажынан эмес. Лианна залика юфди илал фауда, анткени бул нерсе башаламандыкка жеткирет. Ва адам сам'у та'a. Жана мусулман башчыларына баш ийүүдөн, ага моюн сунуудан тосот жакшылык иштерде. Жакшылык иштерге ошо мусулман башчыга баш ийип, моюн сунуудан ушундай сын пикир, ушундай жол менен сын пикир айтуу тосот деп атат. Ва юфдил хауд иллади фихи дарар ва ла янфа. Жана ошондой эле зыян келтире турган, пайда келбей турган
натыйжага жеткирет деп ал киши жооп берип атат. Мына көрдүңүздөр, бул киши ачык эле айтты. Бул ошо минбарлардын башына туруп алып, алардын айыптарын айтуу бул салафтардын жолун манхаж эмес, салафтардын жолу эмес деп атат. Андан кийин сөзүндө айтып атат: "Валакинна тарикал муттабаа", бирок ошо салафтардан келген насихат айтуу жолу мындайча дейт: "Фима байнаху ва байна султан". Бул ошол насихат айтуучу адам менен ошо мусулман башчынын ортосунда болуш керек. Вал китабати илейх, жана ошондой эле же китеп жазып, же кат жазып жөнөтүш керек. Авил иттисали бил улама алладин яттасилун, же болбосо ошол мусулман башчылары менен байланышкан аалымдар менен байланышып, ошолор аркылуу жеткириш керек. Хатта юважжаха илал хайр. Анан ошентип ошол мусулман башчы туура жолго багытталат деп айтып атат. Андан кийин сөзүн улап да айтып атат: "Амма инкарул мункар" дейт. "Бидуна зикрил фаил". Ана мындай деген суроо келиш ыктымал да: "Эми мен анда мусулман башчылары бир жамандык иштерди кылып атса, эмне такыр кайтарып башым керекпи?" дегенде, жок. Кайтарышыбыз керек. Биз туура эмес ишти кайтарабыз, бирок ошол туура эмес ишти кайтарып оңдоп аткан кезде ошо мусулман башчысынын атын айтпашыбыз керек да, жамандап. Мына ушул кылып атат, ушул буйрук берип атат деп. Мына ошол сөздү Ибн Баз айтып атат. "Амма инкарул мункар бидуна зикрил фаил". Эми ошо жамандыкты кайтаруу, ошо жамандык кылып аткан адамдын атын айтпастан эле бул кайтаруу эмне дейт? Бул важип деп атат. Мисалы фаюнкир зина дейт. Мисалы зынаны кайтарасын дейт, же аракты кайтарасын, же сүткорлукту кайтарасын дейт. Мин дуне зикр ман фаалаху дейт. Ошол кылып аткан адамды эскербестен туруп эле жамандыкты кайтара бересиң дейт. Бул нерсе важип дейт. Мисалы эми Кыргызстанда көп эле го жанагындай эле, мисалы арак ичкен, зына кылган, сүткорлук бар да. Мына ошолорду биз элдерге эмне жеткирип айтабыз. Бул сүткорлук, банктан барып процентке акча алба, процентке акча бербе, сүткорлуктан алыс бол, арак ичпегин, зына кылбагын деп элдерди кайтарабыз. Бирок ошонун аркасына туруп алып, мына мусулман башчылары зынага уруксат берип атат, мынтип атат, тигинтип атат деп жамандап аларды эскере беришибиз керек. Биз ошол күнөө иштин өзүн кайтара беребиз, кайсы жерде болбосун. Бул иш туура эмес, бул күнөө иштер, бундан алыс болду деп. Бирок ушул башчы себепчи болуп атат, ушулар үндөп атат, ушулар тыйбай атат деп элге алардын атын айтып жамандабашыбыз керек. Андан кийин шейх сөзүн улай дагы бир жакшы сөз айтыптыр. Ошол эгерде мусулман башчыларына айтылган сын пикир ачык айкын айтылган болгон болсо, элдерге жар салынып, ошонун натыйжасы кандай болот деп ошону билдирип атат. Валамма фатахул хаварижил жухал дейт. Качанда гана хавариж, наадан болгон хавариштер баба шар жамандыктын эшигин ачканда дейт да. Фи заман Усман дейт. Усман разияллаху убагында жамандыктын эшигин хавариштер ачышты дейт. Кантип? Ванкару ала Усман алана. Анткени алар Усман разияллаху анхуга сын пикир айтканда ачык айкын жар салып айтышты деп атат. Жаман көрсөтүп айтышты. Ва алуматул фитна, ошонун натыйжасында эмне? Фитна аябай көбөйдү, вал китал дейт. Согуш пайда болду. Вал фасад, бузукулук пайда болду. Аллади ла язалу нас фи асари ила явм. Мына ошол бузукулуктун таасири мына азыркы заманга чейин жетип отурат деп атат. Мына азыркы заманга чейин хавариштер тыйыла элек да, ар бир жерде карасак, мына бир жерде жардырып кетишет, бир жерде кишини өлтүрүп кетет, тоноп кетет. Мусулмандардын тынчтыгын алып, карапайым эл менен бийликтегилерди кагылыштырып атышат, ар кандай ушактарды таратып атышат. Мына ушунун баары биз зыянын көрүп атабыз. Мына ошондуктан көрдүңүздөрбү, ошондой жолду ачуу бул хавариштердин жолу. Мына ушундай деген улуу урматтуу аалымдар ушунун баарын эскертип айтып кеткен. Буга окшогон аалымдардын сөздөрү өтө көп. Биз мунун баарын айта берсек, бул китеп толо болгон сөз чыгат да. Мына эң ушу мындай үзүндү кылып гана биз айтып кеттик. Ошондуктан мусулман бир туугандарым өтө сак болушубуз керек бул маселеде. Албетте элдин баары эле күйөт. Элдин баары дин үчүн кызганат, эл үчүн кызганат, мусулмандардын жери үчүн кызганат. Анан баягы кызганып атам, ошол үчүн күйүп атам деп эле башаламандыкты сала берген болбойт. Кайсы жерде болбосун эле мусулман башчысын жамандап, алардын айыбын ачып берген болбойт. Чыныгы күйүп аткан болсок, мына ушу пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен оңдойлу. Мусулман башчыларына кирели, ошолорго кат жасалы, жанына барып айталы, жакшы сөз менен айтып, анан ошо биргелеш ошону оңдошубуз керек. А болбосо кыйкырып өкүрө бергенде эч бир пайда чыкпайт. Биз буга чейин ушунун баарын өткөрбөдүкпү? Эч бир натыйжаны көргөн жокпуз го, оң натыйжаны. Ошол убакта мурунку айтылган сын пикирлерде дагы эле айтылып атат. Демек эмне? Ошонун баарын козготуп аткан көбүнчө адамдар, ошол экилерди баштап чыгып аткандар, өздөрү динден алыс, намаз окубаган, диндеги чүнүгү жок, кара курсакты ойлогон эле адамдар да. Ошондуктан андай мындай башаламандыктарга алар баруудан кайтпайт. Балким алардын көпчүлүгү ушу бийликти сүйгөн адамдар да, өздөрү бийликке келели, бийликке жетели, бийликке ушундай жол менен келип, аларды алып ыргытып өзүбүз келели деген адамдар көп. Ошондуктан алардын ыкмалары ошондой. Анткени билет, азыркы элге эмне жагат? Азыркы элге ошо бийликти сындап, алардын айыптарын ачуу жагат, майдай жагат да.
Анан ошол ыкманы колдонушат ал. Анан ошентип бийликке жетет. Бийликке ал жетсе, ошонун анын аркасынан ушундай эле пикирлер, ушундай сын пикирлер айтылат кайра элечи. Бирок да ошону карапайым эл түшүнбөйт. Башынан канча өтсө деле кайра ошол нерселерди кайталап кайра кыла беришет да. Бундай нерсе туура эмес. Мусулман адам деген бул акылдуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, мусулман адам ошо жанагы бир чагылган ийинден эки жолу чагылбайт дейт да. Мисалы бир жылан же курт кумуска жерде жасап ошол жерден мусулман адамды чагып алган болсо, ошол жерден кайра экинчи жолу мусулман адам чагылбайт. Эмне себептен? Анткени мусулман адам бир сабак алды, экинчи ошол нерсесин кайталабаш керек. А бизде көп карапайым адам канча сабак алса деле ошонун баарын унутуп коюп эле кемчиликтерин кайра кыла беришет. Ошондуктан бир туугандарыбызды, жакындарыбызды эскертели. Жанагындай көтөрүлүштүн, пикеттин, демонстрация ошолардын жамандыктарын эскертели, эч качан жакшылык алып келбейт. Ана ушундай пайгамбардын сөздөрүн, алымдардын сөздөрүн жеткирип, чыныгы оңдой турган, чыныгы насаат айта турган жолдорду үйрөтөлү. Биз мунун баары эмне? Ошо мусулман башчыларды баягы ошолорго жакындай эле жагалданалы деген мааниде айткан жокпуз. Анткени бул биздин динибиз. Пайгамбарыбыз ошол нерселерди көрсөтүп кеткен. Биздин алымдарыбыз ушул нерсени көрсөтүп кеткен. Ушул нерселер аркылуу биздин динибизди дагы жашообузду оңдойбуз. Болбосо баарыбызды президент деле, башка бийлик ээлери деле тааныбайт. Болгону биз бул нерсени дин үчүн айтып атабыз. Элдер ушу түшүнүп, бул дүйнөдө жашоолорун сактап, диндерин сактап, Алла Тааланын алдына таза жүрөк менен, нурлуу жүз менен барып, кыяматтын тозогунан кутулсун деп ошол нерселерди айтып атабыз. Алла Таала баарыбызга туура жол көрсөтсүн, мамлекетибизге тынччылык келсин, өзүбүздүн бийлик башчыларга Алла Таала ыйман берсин, ынсап берсин, жакшы кеңешчилерди берсин. Ошо мусулман башчылар аркылуу өлкөдө болуп аткан жамандык нерселер жоюлуп тыйылсын. Жалпы адамзатына, мусулмандарга Алла Таала тынччылык берсин. Аллахумма салли ва саллим аля абди